Prokuratura kızmatının kızmatkeri başka prokuraturada cumuş işlegen prokuratura kızmatının polkovnigi bu kişi uşul Koopsuzluk Sot Reforma Komitetinin müçösü. Andan arjakta kızımız Aygül Aydarova degen kızımız bu sotsialдык komitetin müçösü. Arjaktagi ejekеңерди tanıştırıp koyun Gülmira Mamaevna Turdubayeva degen ejeke eken. Bilim Berүү Institutu'nun direktörü eken. Ошол биз мындай кылсак туугандар, жыйыныбызды аз, саз, пайдалуу, керемет кылып өткөрсөк. Биздин жыйыныбыздан жыйынтык чыга турган кылып жыйын өткөрсөк. Жарайбы? Көп сөздүн кажети жок. Анда алгачкы сөздү жалпы ошол жанагы коюлган маселелерге учкай маалыматты ошол областтык билим берүү институтунун директоруна берелип, андан кийин биз өзүбүздүн көз карашты айтабыз. Ага чейин сиздердин колуңуздарда кагаз таратылып берилди. Келиңиздерде кандай суроолор пайда болсо бересиздер. Бир да суроо жоопсуз калбай барбы. Ушундай көрүнүп, жакшы. Дагы бир жолу кош келдиңиздер. Анда сөз Гүлмира Мамаевнага беребиз. Келиңиз. Bu inovasyonel mekteптер атайын Азия Үндүстүр банк тарабынан макротехникалык базаларды чыгарып, окуу тарбия процессин жүргүзүүгө бардык шарттар түзүлгөн. Ошондой эле мындан тышкары жалпы облусубузда чыгармачылык балдарын иштеген 8 балдардын чыгармачылык тобу бар. Алар ар кандай келечек жумундардын чыгармачылыгын өнүктүрүү боюнча ар түрдүү ийгилдер менен иш алып барышат. Мектептеги мектептери облусубузда 458 сан. Бул биздин облустагы мектепте жаштагы балдарды камтуунун 32%га аткарды 32%ын гана түзөт. Эгерде аймактар боюнча атап кетсем, Алай районунда 25,9%, Араган районунда 25,12%, Караган районунда 14%, Карагача районунда 63,2%, Özgür şehrinde 17,16%, Жалпы бойынша 31,15%, Koşakında 38%. Бүгүнкү күндө 18 миллион мугалимдер бар. Баарыбызга белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө мугалимдердин еңбек акысы жогорулап, 1-апрелден тартып жогорулатылган тартипте еңбек акылар барышты. Бул еңбек акылар боюнча ар бир аймактарда түшүндүрүү иштери кылгат жүргүзүлдү. Кылгат жүргүзүлүп, ар бир мектепте еңбек акыларын эсептөө боюнча атайын тарифтерди ийип, бардык мугалимдер өздөрүнүн еңбек акыларын боюнча түшүнүктөрдү алып үстүндө бар билишти.
ошондой эле биздин облус боюнча мектептерге камсыздоо 74% түзөт. Бул мектептерге камсыздоодо айрыкча башталгычтарда 10 жылдар ийгиликти мектептерден окуп жатабыз. Финанс каражаттарына байланыштуу жаңылыш керек. Ошондой эле орус тилиндеги мектептерде китеп проблемасы көйгөй жаратууда. Андан кийин жетишпеген адистер боюнча дагы ошол жолсунда бир аз көйгөйлөр бар. Ал окутуу орус тилиндеги мектептерде ошондой эле баарыбызга белгилүү болгондой акыркы мезгилдерде так илимдер боюнча адистердин жетишсиздиги. Ушул так илимдери боюнча адистердин жетишсиздигин эске алып, айлык маянаны жогорулатууда атайын ушул физика, математика, биология, химия предметтерине 20% дагы кошумча эмгек акы каралгандыгы баарыбыздарга белгилүү. Биздин сапаттуу өтүштү аныктаган республикалык жыйынтыктар олимпиадалар өтөт. Ошондой эле жалпы республикалык жыйынтыкка катышабыз. Алтын санга артыкчылык аттестаты, андан кийин аттестатын алуу, алтын сертификат алуу боюнча биз республикалык олимпиадаларда пандемияга байланыштуу облустун жеңүүчүлөрү гана республиканын жеңүүчүсү деп таанылган кезде акыркы 2 жылда 34 окуучу республикалык байгелүү орунга ээ болуп жүргөн. Быйылкы жылы республикага катышып 38 окуучудан 3 байгелүү орунга ээ болуп, командалык эсепте 5-чи орунду камсыздады. Алтын санга артыкчылык аттестаты боюнча дагы буга чейин бизге жетишкендиктер канааттанарга эмес, жыл сайын өсүүдө өткөн окуучу мурунку окуучу жылында 14 окуучу болсо, өткөн окуучу жылда бул көрсөткүч 47 окуучуга өстү. Бүгүнкү күндө 2 ашык окуучу артыкчылык аттестаттарда талабнама берилген. Артыкчылык аттестаты боюнча дагы 20 майда атайын сыноо өткөрүлүшү күтүлүүдө. Bizde bilgi verilmemde sadece yedi sektörlerden biri uçurda varlıkla belirli oluyor. Bundan sonra yetiştirdiğine havale yapmaları, mekteple kuruluşu başlarında tutulan bilim verilmesiyle mimaratları көйгөйлөр ошондой эле мектептерде жаңы компьютерлер менен камсыздоо, жаңы эмгектер менен камсыздоо маселеси, билим берүү жөнүндөгү мыйзамдын 38 беренесиндеги жаңыдан жаш келген адистерге шарт түзүү маселеси, коммуналдык төлөөлөр, жер квартира ажыратып берүү, ошондой эле 10 эсенин артык төлөө маселелери күндө чечилет. Жана мектептерде орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерде адистер жана мектептер менен камсыздоо дагы көйгөй жаратылат. Баарыбыздарга белгилүү болгондой, акыркы мезгилдерде коомдун окуучулардын кылмыштуулугу дагы көбөйдү. Бул маселеде акимиеттин жоопкерчилигин дагы күчөтүү керек. Ошон үчүн мыйзамга мектеп окуучуларды тарбиялоодо ата-эненин жоопкерчилигин күчөтүү жана кароодагы бизде билим берүү тармагында көйгөй болуп келүүдө. Бүгүнкү күндө окуучуларга жеткизилген Биздин облуста интернет менен камсыздоо байланышы жакшы жолго коюлган, бүгүнкү күндө 99% өтүлөт. Интернет тартпаган аралыгында бир мектеп, Каракөлдө 2 мектеп, Нуркатарында 2 мектеп. Булар дагы бирок телефон аркылуу
Wi-Fi menен колдонуп, интернет булактарынан пайдаланып келишүүдө. Ошондой эле интерактивдүү укталар, видео көрсөтмө менен камсыздоодагы жакшы жолго коюлган. Көмөкчү чараларды пайдалануу иштери дагы биздин аймакта жакшы жолго коюлган. Айрыкча Кара Суу районунда ата-эне коомчулук мектеп деген темада жакшы иштерди жүргүзүп, ата-энелердин биргеликте ар бир айлык райондук билим берүү тарабынан жыйындарды өткөрүп, билим сапатын жогорулатууга бир топ салым кошуп келишүүдө. Ошондой эле Адакан Кымсынбаев сиздин демилгениңиз менен мектеп окуучуларына, башка класстарга ысык тамак киргизилгени белгилүү. Ушул ысык тамак боюнча биздин 550 мектептен 255.636 окуучу, анын ичинен 1-4 класстарда 105.507 окуучу бүгүнкү күндө ысык тамак ичүүдө. Бул ысык тамак боюнча дагы бир топ долбоор иштеп жатат. Биздин облуста ысык тамак менен камсыздоо 308 мектеп кирип, 55,8% түзөт. Бириккен бүткүл дүйнөлүк Азия азык-түлүк программасынын колдоосу менен 133 мектепте, ошондой эле ата-энелердин колдоосу менен жалпы 308 мектепте ысык тамак уюштурулуп, окуучулардын ден соолугуна, ошондой эле билимин жогорулатуусуна бир топ жакшы шарттар түзүлгөн. Негизинен бүгүнкү күндө облустагы маалыматтар ушундай, суроолор болсо жооп берейин. Рахмат. Эгерде мугалимдерге суроолор пайда болуп калган болсо, областтык деңгээлдеги жетекчилерге аны дагы өзүңүздөр даярдап турасыздар, бересиздер. Азыр эми жанагы суроолор пайда болуп калган болсо, жалпы залда биз жооп берсек, макул көрдүңүздөрбү? Ушундай шартты өткөрөлү. Биздин жыйын азыр 2,5, түпкөр 2,5 болуп тур. Биз 4-кө 15 минут калганга чейин сиздер менен болобуз бул жерде. Ошондо бизде дагы 1 саат 15 минут кенен убакыт бар. Сүйлөштүкпү? Ушундай кылалы. Рахмат. Рахмат. Суроолор барбы бизге? Кагаздарды ким колду көрсө баягы берди. Колду көрсөңүз сиздерге кагаз берип бере бересиз, жок жаза бересиздер. Келгенмен жаша кеткендер бар. Анда тынчтандык, мугалимдер тынчтандык. Дөлүтүп Келдибек деген мырза сурап атат, Карасуудан. Папан айынан дейт. Билим берүү абсолюттук акысыз кылса болобу дейт. Билим берүүнүн себеби колунда жок адамдардын зээрлүү балдары жогорку окуу жайларына окуй албай жатышат, акчанын азабынан дейт. Өтө маанилүү суроону бериптирсиз, Келдибек мырза. Биздин алдыбызга койгон максатыбыз дагы ушул. Орто билим берүү акысыз болуу керек деп Конституцияда жазылган. Башталгыч билимди мамлекет бекер берүүгө милдеттүү. Бирок биз ошол укугубузду көпчүлүгүбүзгө пайдаланбай келатабыз. Талап кылышыбыз керек ошону. Экинчиден, биздин жеке программабызды сурасаңыздар, анда мен 15 жылдан бери сиздерге айтып келатам. 7 жогорку окуу жайдын мамлекеттик макамында калтырышыбыз керек, бүтүндөй мамлекеттик болушу керек. Көрпө төшөк, шейшеби, жатаканасы, субсидиясы мамлекеттик болушу керек. Бизде азыр 70ден ашык жогорку окуу жай бар Кыргызстанда. Бирок ошолорду бүткөн азамат жигиттердин, кыздардын Кокстан экзамен алып калсаң, 0 дебесек дагы 2 да. 2. Ошон үчүн биздин балдар менен кыздар атаандаш боло албай атат кошмо өлкөлөрдө. Анча-мынча чыгып атат, анча-мынчасы чыгып
чет өлкөгө чыгып барып иштеп келип аткан болсо жөн эле атабыз ажыдан келгендей болуп аны 6 ай күтүп атабыз. Биздин балдардын билим деңгээли ал эми 100 миңден экөө, 100 миңден үчөө. Жалпы улуттук биздин сапатыбыз өтө жаман категорияда турат. Муну биз мойнубузга алышыбыз керек. Биздин программабызда ушундай. Орто окуу жайдагы, жогорку окуу жайдагы 100% мамлекеттик эсебинен болушу керек. Зарыл. Ушуга жетише алабызбы деген суроону коесуздар. 100% ишенимдүү түрдө айтылат, жетише алабыз. Кантип деп суроо бересиздер. Кантип экенин сиздерге түшүндүрүш үчүн көп убакыт кетет. Биздин бир да сөзүбүз аттарындай калган эмес. Кандай убада берсек ошону убагында так аттанып келатабыз, андан күмөнүбүз жок. Биздин көзүбүз да жетет, тажрыйбабыз да жетет. Эгерде бизге эле билим берүү тармагын берип койсо, биз бир жылда эксперименталдык көрсөтүп коймокпуз. Жаңы велосипед издеп таппайбыз, советтик системага өткөрмөкпүз дагы, билим деңгээлин ошол менен көтөрмөкпүз. Азыр муравалык жагын карашыбыз керек. Ички тарбиялык жагын карашыбыз керек. Могул жерде Союздун мезгилиндеги пединститутту бүтүргөн мугалимдер, иштеген мугалимдер турат, анан жаштар турат. Экөөнүн айырмасы асман менен жерге айырмасы бар. Биз кезинде мугалимдерди көргөндө тээп бараткан велосипединди да токтотуп түшүп, саламатсызбы агай, саламатсызбы эжекей деп, андан бир 5-10 кадам өтүп кетип, анан велосипедди минип кетчүбүз. Момундай тарбия болчу. Мугалим келатканда баласы сен эмес, сенин ата-энең да титиреп кетти. Мугалим деген макамдан. Мугалим деген совхоздун директорунан да күчтүүрөөк эле албыздар. Бүгүн айылдагы эң күчтүү ким? Ошол жердеги базардын кожоюу. Базар коммунисти. Мектептин директори бакыш ошого жалдырап барат. Мына ушундай болуп калды мектептин мугалимдеринин макамы. Ага өзүбүздүн да күнөөбүз бар. Өзүбүз да күнөөлүүбүз. Мына ушул системаны ушул күнгө жеткиришке 100% мугалимдер сиздер салым кошуп келдиңиздер. Шайлоодо бүтүндөй сиздерди иштетип атат. Мына ушул баягы программа протоколду жаздырып аткандар сиздер болдуңуздар. Ата-энесин кыйнап ушундай кылып аткандар да сиздер болуп аттыңыздар. Мугалимдер садагалары менен сиздер жараткандын алдында улуу даражага ээсиздер. Сиздерди аалым, сиздерди устат деп коет. Устатты көрүп шакирт өсөт дейт. Мына сиздер ушундай иш кылып аткандан кийин окуучулар кайда барат? Азыр 10-11 класстын агайлары анча-мынча танаписке чыкканда 11 класстын балдардан тамеки алып жеп атат. Тамеки сурап жеп атат. Балдардан, мугалим балдар, окуучудан алып жеп атат. Караңыздар, урматтуу мугалимдер. Биз аскерге барып келгенден кийин дагы 2-3 балалуу болгондон кийин дагы бүгүнкү күндө 60-ка, 70-ке чыгып калсаң да 50-40-ка чыксаң дагы мугалимдин алдында тамеки иштеп тура албайсың. Бизди ушундай тарбиялаган. Ошондуктан муну сиз айтып аткан маселе бул өтө орчундуу маселе. Урматтуу Кендебек мырза, биздин фракциянын алдына койгон максаты бар. Жакын арада билим берүү жөнүндөгү мыйзамды жана мугалимдин макамы жөнүндөгү мыйзамды биринчи тамгасынан баштап акыркы тамгасына чейин кайрадан жазып иштеп чыгуу маселесин коюп атабыз. Биз ошол мугалимди коомдо өзүнүн ордуна коелу деп атабыз. Эмне үчүн? Себеп мугалим жалчыбаган, мугалим жарабаган, мугалим кадыр-бакка ээ болгон өлкөнүн келечеги болбойт эч качан. Караңыздар, дүйнөдө кандай кубулуштар жүрүп атат. Ааламдаштыруу процесси кетип атат. Караңыздар, РТР, ОРТ, Россия каналдарын көрүп атасыздар. 3-4 класстын балдары, кыздары англисче, немисче, французча кандай сүйлөшүп атат. Караңыздар, эртең технология жаңы, кечээ эле мына колуңуздардагы телефон чыгат десе, көбүңүздөр ишенген эмессиздер. Мына жерде отуруп алып, Москвадагы, Екатеринбургдагы балдар, кыздар менен сиз телефон аркылуу телевизордон көргөндөй сүйлөшүп турасыздар десе, ишенген эмессиздер. Каяктагы жомок дегенсиздер. Бирок бүгүн сиздерге айтып коелу. Ушул ылдамдык менен кетсе, дагы 5 жылдан кийин биздин окуучу балдарыбыз, кыздарыбыз башка мамлекеттер менен атаандаш боло албай калат. Себеп аң сезими ага жетпей калат. Мына азыр мугалимдер сиздерден арыз түшүп атат бизге. Карточкага которуп коюп атат, карточканы иштетүүнү билбейбиз, бизге колубузга берсе жакшы болот айлыгыбызды дегендей. Бул арыз көп болуп атат.
Себеп карточка менен иштетүүнү билбейбиз деп атасыздар. Туура бар ушундайлар. Банкка барып алышыны дагы билбейбиз дегендер бар. Бул жерде мүмкүн жоктур, сиздер ошто кече баткенде ушундай суроолор аябай көп болду. Пенсионерлер дагы арызданып атат. Биз барып ошол банка же РСКнын бөлүмү жок. Биз кайсы жерге барышыбыз керек? Райондук центрге барып пенсиябызды алып келишибиз кыйын болуп атат деген маселени коюп атат. Эмнеге? Себеп ошого биз азыр заманга жараша өзгөрүүгө даяр боло албай атабыз. Заман тездик менен кетип атат. Сиздер эмес, мен дагы карточканы эмне экен деген ушу жогорку кеңешке барганда билдим. Себеп ал жерде дагы айлыктык карточкага отурат экен. Анын ичинде канча акча бар, кандай операцияларды жасайт, могу жашыраак депутаттардан сурап алып билбесең, өзүң көп биле бербейсиң. Биз могу калем менен жазып үйрөнгөнбүз. Кеңешев Бек деген мырза берип атат, Нокат районунан. Азыркы учурда болуп жаткан билим берүү боюнча мектеп программасы 12 жылдык системага өзгөрөт деп жатат. Ушул боюнча сиздин жеке оюңуз кандай? Эгерде өзгөрсө билим берүү системасына канчалык процент таасирин тийгизет? Экинчи суроо, орто жана жогорку окуу жайларда билим берүү системасы жакшы эмес деп жатасыз. Сиздин оюңуз боюнча билим берүү системасын кандай системага өзгөртсө билим боюнча алдыңкы окуу жайлар калыбына кирет, катарына кирет дейт. Биринчиден мен жооп бердим. Биринчи сурооңузга айтайын. 12 жылга өтөт деп атат. Чуу көп, бирок кайдан чыгып атат, кимден чыгып атат, бүгүнкү күнгө чейин колубузда расмий кагаз жок. А эгерде ошол 12 жылга өткөрөбүз деген программа менен өкмөт биздин жогорку кеңешке кирген болсо, ошол жерде конкреттүү талкуу болот. Бирок менин позициямды айтайын сиздерге, 12 жылдык эмес, баягы эле 10 жылдыкка кайтышыбыз керек. Биз бүгүн орто окуу жайларды, орто кесиптик окуу жайларды күчөтүшүбүз керек. Айылдык техникалык училищаларды калыбына келтиришибиз керек. Карап көргүлө, могу жерде бүт райондон келгендер отурасыздар. Мисалы Карабулжадан, ошол эле Нокат районунан бир газ менен ширетүүчүнүн табышына маселе, проблема. Электр ширетүүчү таба албайсыздар. Токарь, фрезеровщик дегенди такыр унуттук. Жок, андай кызматкерлер жок бүгүн. Мен өткөндө бир мисал келтирдим эле. Могу жерге коюп, баягы машина тиге турган машинаны ушул жерге коюп койсо, ошол машинаны курап бере турган кишини таппай атабыз. Мойнубузду алышыбыз керек. Ошол кесиптик техникалык окуу жайларды көбөйтүшүбүз керек. Бүгүн механизатор, электр ширетүүчү, газ менен ширетүүчү инсандардын танкыс болуп атканды ошону караңыздар. Өткөндө экскаваторчу кемалар, экскаватор өзүнө жок да, экскаватор бине тургандар да көп. Биздин максатыбыз, оюбуз ушул. Орто жана жогорку окуу жайлар боюнча билим системасы жакшы эмес дегенине бир себепин айтып берейин сиздерге. Далил. Мен айттым, жанагы авторитеттүү эл аралык уюм жүргүзгөн иликтөө боюнча Кыргызстан эң акыркы орунда турат экен деп айтканымдын себеби ушунда турат. Караңыздар, колунда чөнтөгүндө кийини барлар кокустан ооруп калса, бирөө да Бишкекте даарыланбай, Германияга, Америкага, Россияга, Түркияга бар даарыланышып атат. Аман эсен болайын. Демек, сен өзүңдүн даарыгерине ишенбейсиңби? Эмнеге ишенбейсиң? Сен ал жерде жеткиликтүү билим берген эмес да. Баары бири-бирине шайкеш. Өткөндө менин сөзүм эмес, өкмөттө иштеп аткан азаматтардын сөзү. Эмне үчүн бул долбоорду арыз берип атасыңар десем, жалаң баш иштегендер ошол жакка кетип калды деген жооп уктуңуз. Уктуңуздарбы? Уктуңуздар. Демек, мындан логика, мугалимдер сиздер түшүнөсүздөр. Демек, жалаң баш иштебегендер өкмөттө калды деген сөз да бул. Кандай элестер? Мына ушул билим берүү. Рахмат, ушул билим берүү сиздердин министриңиздердин орун басары өзгөндү түп-түз алып барып Бакыйга кошуп албадыбы? Ошол кантип иштейт ошол министрликте? Кандай дейсиздер? Вот эми ал айыл чарба министринин орун басары, министри. Барып Баткенге киргизди. Ал букадан сүт алып атат, айыл чарба министри. Мына ошолардын баары кайдан чыгып атат? Кайдан чыгып атат? Айланайында.
Ошол мектептен чыгып атат. Ошол окуп аткан жогорку окуу жайдан чыгышып атат. Мен айтып атканым, министр, орун басар, депутат болуп баргандардын эки барак кагаз эмес, эки сүйлөм жазса канча ката кетирерин силер көргөн эмессиздер. Биз көрүп атабыз күндө. Мына ошол билим берүү министрлиги тарабынан билим берүү министрлиги тарабынан 30 март номер 181 ушул жылы токтом чыгарышты. Ушул токтомдун ар бир бетинде канча ката бар экенин көрсөңүздөр ойлойм. Кыргыз тил мугалимдери бар ошол жерде. Канча ката бар ошол жерде. Окуй албайсың. Министрдин токтому, министр кол койгон токтом. Дагы бир министр өтпөдү. Эки ката болсо эч нерсе болбойт. Мына биздин деңгей туугандар, мен асмандан алып аткан жокмун. Кантип өзгөртсө болот дегениңиздерге дагы бир жолу маселе берейин. Советтер Союзунун мезгилинде мен ошол мугалимдерден сурадым эле. Биз ушул Ошко келет элек. Кудайга шүгүр, кезинде областтык олимпиадаларда жеңүүчү болуп келгенбиз биз. Тил адабияттан, дилмаек жазып, аңгеме жазып. Биринчи орундарга чейин жетип келген мектептерден чыкканбыз биз. Ошондо Кокустан ошол эки барак дилмаекте бир ката кетсе 5 алчу эмессиң. Мен айтпайм азыр жанагы тире, кош чекит, үтүр чекит, же жаңы абзац дегенди айтпайм. Алар боюнча түшүнүк жок азыр эч кимде. Сөздүн өзүндө ката кетсе, сөз эмес, сүйлөмдү туура эмес турап койсоң, эки баа койчу да мында, эки баа. Биринчиси мазмунуна, маанисине, экинчиси грамматикалык жагына. Мазмуну мыкты экен, бирок грамматикадан ката кетиптир деп мазмунуна 5, грамматикасына сызыктырып 4 деген маана коюп коет биздин эжеде. Макулсуздарбы? Мына ушундай доордо окуганбыз. Ушул доорго кайрадан баргыбыз келет. Айттым мен, велосипед ойлоп таппайбыз, ушуга барабыз. Өтөнбаев деген мырза өтөт Кадамжайда. Бүтүн Кыргызстан партиясынын дейт, Садик деген бул бала бакчы, көп жыл Москвада иштеп келген жигит. Бегмат деген адам. Кадамжайдан келип турат. Кече Кадамжайлыктарда аябай сурамышты бизден. Кадамжайга да келип ушундай жолугушуу өткөрүп бериңиздер деп. Буюрса келебиз деп убада бердик. Садикке дейт, мектепке электрондук каттоо кээ бирөөлөр үчүн татаал дейт. Ошол айынан фото салон, видео салон, интернетти мыкты билген инсандар үчүн кошумча акча иштөөнүн жолу болуп калды. Сунуш кандайдыр жеңил каттоо приложение иштеп оңой каткаса карапайым мен ушуну түшүнүксүз болсо микрофондон айтып берейин. Түшүндүм, Бекмат мырза. Бирок сизге ушул жерден жооп берейин. Электрондук каттоодон өтүп койгула, Москвада жашап аткан кыргыздар шайлоого баргыла десе өтпөй коймойт. Туура. Мына караңыз, мойнуна алган. Барбай коймойт. Эгер ушул укук алып берсеңиз, баарыбыз өтөбүз деген бар. Өттүмөр эми 40 000 киши өттүмөр, 45 000 киши өттүмөр, а шайлоого 4 000 киши бар. Мына ушундай мугалимдер, окуучуларды электрондук каттоого менимче бул жерде билим берүү институтунун керектери бар. Биз көптөгөн маселени өзүбүз тыйындап атабыз. Ушуну ар бир мектепке барып, баягы ата-энелер менен жолугушуу дегенде көрөсүңүздөр. Ата-энелер менен жолугушууну өткөрүп, ошого бир мыкты билген жигитти же кызды эжекени алып барып, ушул 2 саат окутуп койсоңуздар болот го. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүү дегенди мен ушундай түшүнөм. Ар бир айылга барып, электрондук каттоо деген момундай болот. Момунтуп каттайсыңар, балаңды, небереңди ушинтип каттап койсоң, биздин каттоодо өтөт деп түшүндүрүп коюу иштери кыйын эмес деген, Жасаса болобу? Ушундай маселени дагы жооп кеңешке чейин көтөрүп отуруунун кажети жок. Закирова Фарида деген эжекебиз сурап атат.
Кара Суу районунан. Мен арыз берүүнүн себеби төмөндөгүчө мектептерде башталгыч класстарды ыстык тамак менен камсыз кылуу жана балдар бакчаларга азык түлүк жеткирүү да тендер деген банеге кабылганына мектеп бала бакча жетекчилери нааразы экенин айтышты. Бирок өздөрүнүн ким экенин, кайсыл мектеп, кайсыл бакчадан экенин айтпоону сунушташты. Себеби белгилүү. Коркушат. Сизден суранарыбыз. Тендерсиз эле дейт. Тендер дегенде балдардын тамак ашына өздөрүнүн соодасын аралаштырбасынчы. Райондун жетекчилерине айлык кеңештерде кайрылышкан. Мугалимдер, устаттар, аалымдар, ата-энелер бизди мынтип окуткансыздар. Башын айбалта кармап турса да чындыктан кайрылып окуткансыздар. Силер коко атам десеңер, балдар кайда барат? Коком дейсиңер да? Үркүп атам, бизди үркүтүп атат. Мен өткөндө жүргөндө айттым, үркүп кеткенде биз эмне малбыз, койбуз, адам да үркүчүбүз. Адам çok кетиши мүмкүн, бирок үркпөйт го дейм. Мындан туп-туура 106 жыл бир үркүп экенбиз. Үркүп барып, үрүмчүгө чейин жеткен экенбиз. Азыр кайда үркүп? Каяка кетебиз? Мугалимдерден сиздерден суранам. Эгер сиздер жаратканга ишенсеңиздер, жараткан айтат, жараткандын буйругусуз теректеги бир жалбырактан үзүлүп жерге түшпөйт. Рызкыны мен бермедим. Деректи бербейт. Деректи бизди коркутту деп чыгасаңар. Эжекелер, чындыкты айталы. Кайнатаңарды деле поскольку сиңирме коюп атасыңарбы? Деректерден коркосуңарбы? Кайненеңди титиретип коюп атасың, деректерден коркосуңарбы? Шылтоо издебегилечи, садагалар, мен суранам сиздерден. Коркпогула. Сиздерди мектептен айдап, мына институттун директору айтсын. Мугалимдер жетишпейт азыр. Сиздерди мектептен айдай берип, анын эмне аялы келип сабак берет сиздин ордуңузга. Жөн эле корком дебегилечи, садагалар. Сурамайт сиздерден. Bir жолу жашайбыз. Айланайындар, bir гана өмүр сүрөбүз. Эркин, жүрөгүң эркин болмоюнча бактыңды сезбейсиң. Жүрөк эркин болсун. Бизде эмнеге кыргыздарда Борбордук Азиянын чөлкөмүндө карап көрсөңүздөр, жүрөк оору боюнча кеткендер, каза болгондор биринчи орунда туруп атат. Эмне үчүн билесиздерби? Жүрөк кысылып жүрөк атат. Аялы күйөөсүнөн коркот, күйөөсү аялынан коркот, экөө бирге директордон коркот, же иштеп аткан болсо айыл өкмөттөн коркот, айыл өкмөт акимден коркот, аким жогорудан коркот, той өткөрүп аткан болсо досторунан коркот, абысындарынан коркот, дасторконду сындайт деп титирейт. Этиң жакшылышпай калыптыр дейт, нанын гүлдөп кетиптир дейт, ачыбаган камырды жаап коюптур дейт. Миң түркүн жооп табабыз дагы бири-бирибизден коркобуз да. Конок чакырып алып да коркуп отурабыз титиреп. Ошол жерден да кыйкынтаап чыгып кетет бизди сындап. Той өткөрүп атканда да коркобуз, кечигип калат деп. Мен агайлар, эжекелер, сиздер оңолмоюнча коом оңолбойт. Себеби сиздер устатсыздар, мен дагы жол айтайын. Сиздер кандай тарбия берсеңиздер, коом ошондой болот. Коркпоңуздар. Муну бала бакча боюнча, тамак аш боюнча тендер деген маселени азыр күн тартибине коелу, маселе жок. Өзгөчө күн тартибине коелу, туура айтасыздар. Мисалы, беш алышка деген айыл бар. Беш алышка деген айылда туп-туура 125-126 кожолук бар. Ар бир үйдөн бирден окуучу келген болсо 100-150 бала окуйт. Ошол 150 бала беш алышкада туруп кимге тендер өткөрөт айланып? Бул эмнеге маскарачылык? Андан жогорусунан Кызыл Абак мектеби бар. Кара Ташта. Эми биз 60 бала окуган мектептерди көрүп келатабыз. Ага тендердин эмне кереги бар? Ушуну жөнгө салабыз, убада беребиз. Равшанов Мурат алымызда берип атат. Төлөйкөн айылынан
bilim berүү тармагын реформалоо азыркы күндүн маселеси дейт. Себеби мен окуй албай атам. Мектептерде жана китептер жетиштүү эмес. Ким, сизби? Айналайын жигит. Siz mugallimsizdir. Sizin portunuz anda sabır bulup tutturunuz. Köpçülük grammatikalık jaktan hatalar köp deydi. Жогорку окуу жайларда дагы заманбап техника менен камсыз кылынышы керек. Мен ушул боюнча азыр эле сүйлөдүм, Мураталы мырза. Кайдыгер болбогонуңузга рахмат. Биз реформа деген сөздү жаштар унуткула. Мен силерге сунушкулам. Реформа деген сөздү унуткула. Азыр 80-90 чыккан эле барсаң реформа дейт. Силер дагы реформа дейсиңер. Реформа деген сөздүн мааниси бул кыйратуу деген сөз. Ре жоготуу, формасын жоготуу. Biz tezkerisинче сүйлөгүлөр, Мураталы мырза. Tezkerisинче сүйлөгүлөр. Biz куралы. Biz пайда кылалы. Реформанын натыйжасында ушул күнгө келдик биз. Реформанын натыйжасында ушундай сабатсыз болуп атабыз. Балам. Реформанын натыйжасында биз мугалимдерди ушундай кылып жардылыкка алып барып койдук. Ушул реформанын баары. Эгерде мындай бир жаш өтүп калган мугалимдер болсо сиздердин кулагыңыздарда калса керек эле. Мен Аскар Акаевич менен 14 жыл күрөшкөнмүн ушул билим берүү тармагында. Менин бир агай бар эле, жердешим Өзгөнгө технологиялык университеттин филиалын ачсам каршы чыгып атат деп мени жамандаган. Ошондо күйүп айткан. Ошол Өзгөндөгү технологиялык университеттин филиалын бүткөнгө караганда Куршаттагы 62-чи техникалык лицейди бүткөн артык. Союздун мезгилиндеги СПТУну бүткөн жигиттер бүгүнкү академиянын бүткөндөргө караганда 5 эсе сабаттуу. Ишенип коюңуздар. Биз санын көбөйтүп алдык, жакшы көрүнүш үчүн. Бирок сапатына көңүл бөлгөн жокпуз. Арабан районунда билесиздер, арабандыктар бар. Бармы ушул жерде? Бар. Билесиздер, но Төө моюнга дистанциялык институт ачып алыптыр мына. Дистанциялык. Бу жерден узатат экен. Кишилерди алып барып алардын мээсине куят экен. Көрүнбөгөн кишилер. Ал дистанциялык окуу экен, аралыктан окуу экен. Биз эмне кылабыз өзүбүздү залда? Сен мугалимди, ага эжекелер, мугалимдер балдар менен көзмө-көз тикет карап туруп окута албай атасың, дистанция менен окутасың. Койбойбу ушундай нерсени. Ошон үчүн жанагы дипломдор кандай болуп атканы, диплом алып алып эки сөздө жооп бере албай аткандарды көрүп атабыз. Мен жакпаган сөздөрдү көбүрөөк айтам, туура түшүнгүлө, күйгөнүм үчүн айтам. Биздин да колубуздан келет. Ар бир суроого өтө туура суроо бериптирсиз. Аябай мыкты суроо бериптирсиз. Ооба, сиз менен бирге иштешебиз деп кеткенге билем мен да. Бирок сиздин сууңуз туура эмес деп айтам. Тургунса эжекебиз берип атыптыр. Баткен районунан Окнадан келдим дейт. Бул Кадамжай районуна кирет. Себебі мен жалғыз бой аялмын, бір қызым бар, үй жайым жоқ, оорукчан атам бар, өзімді 3-ші группадағы топтағы майыпмын. Атамдың 2 аялы үйінде сатып өзіне үй. Бұл социалдық мәселе екен. Bunu мен өз алғалайын, анан шашпай жооп берем. Эгер де сиз бизден үй алып бер, үй салып бер деген маселесин сурасаңыз, биз ага мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ал үчүн башка фракциялар келет. Ошолордун колунан келе турган фракциялар бар.
Sizge kayrылdım, rayonduk akimçilikке kayrылdım, бирок тилекке каршы эч кандай жардам болгон жок. Жыйынтык ала албадым, ошол себептен сизге кайрылам. Мага юридикалык жана социалдык жардамга муктажмын дейт. Алдын ала ыраазычылык билдирем. Рахмат эжеке, сизге ушул дарегиңизди жазып турсуз, телефонуңузду да жазып коюп турсуз. Юридикалык бардык жардамды көмөктү беребиз. Буга мен убадым. Мыйзам боюнча бардык жардамды беребиз. Мына атыңызда Гүл экен, Кожокулова Гүл. Кожокулова Гүл, сиз кечиресиз, сизге же жыйабыз. Урматтуу Нурсанбаевич дейт, казинону мыйзамдаштырууну сиздердин жоктугуңуздан пайдаланган жокпу? Күн тартибинде жок болчу деп жатышат. Куранда да пайдасы бар деп айтылган деңгээлге чейин барышты. Ушунча өлкөнүн башынан өзүн билемдикке алып келгени аз келгенсип, эми атабыз казинодон баш чыкпай калабы. Башчы кызыктар болбосо, күн карама депутаттар бул нерсени көтөрүшмөк эмес. Кантип бул арал нерсени жок кылабыз, көптөн көп жокко чыгарып берүүңүздү суранабыз дейт. Суроо. Мен сиздерге убада берем. Биздин бүтүн Кыргызстан фракциясынын позициясы бекем, тунук, так. Кандай казинолор биздин Кыргызстанда изиде болбошу. Болбойт. Birinci okuldan ötürüştük. İkinci, üçüncü okulga çeyip biz kolumuzdan gelgen barba hareketimizi жасайбыз. Казино деген ат Кыргызстанда өзү имарат эмес. Ошол сөз сүйлөнбөшү да керек. Кыргызча которгондо ал кумаркана дейт. Кумаркананын кандай болушун раматылык чубагачы айтып өттү эле такча. Эми бир нерсеге караганда тазараак деп баягы Абдышүкүрдөн дагы жакшы эле жооптугушту эле. Туурабы? Бул нерсе болбойт. Бул нерсени туугандар, айрыкча мугалимдер, агайлар, эжекелер, аксакалдар, ошол депутаттар чечекте деп отурбай сиздер дагы бир көмөк беришиңиздер керек. Айыл өкмөтүнө барып арызданышыңыздар керек. Айылдык кеңештин депутаттарын тез чукул жыйынын өткөрүшүңүздөр керек. Жогорку кеңеште жерлерден ушундай кайрылуулар болуш керек. Эл каршы буга. Эл колдобойт муну. Элдин нааразычылыгы болуп атат деген билдирүүлөрдү сиздер дагы жасашыңыздар керек болгондо. Ар бир окуу жай, керек баары мектептин мугалимдер жамааты өзүңүздөрдүн үнүңүздөрдү кошушуңуздар керек. Караңыздар башка өлкөлөрдө кайсы бир деңгээлде программа сөздөр кетип барса, аксакалдары чыгып айтып атат. Баягы окуучулар чыгып айтып атат. Жазуучу акындар чыгып айтып атат. Бизде андай жазуучу акын калган жок. Бизде моундай томолок темирдин кулдары калган. 60ка чыкканда элдик сиңирген болсун, 70ке чыкканда эл акыны болсун деген мына кишилер калган. Биздин фракциянын позициясы өтө так. Биз эч кандай андай казино деген нерсеге, кумаркана дегендерге мүмкүнчүлүк бербейбиз. Соңку мүнөткө чейин жүрүшөбүз. Койчубек уулу Кулжубай Көбактан, Карабулжадан. Жогорку окуу жайлардан маңыздануу сабагы жоюлат деп жатат. Кыргыздын эң негизги баалуулуктары Манас эпосунда болсо, улуттук баалуулуктарды дагы кандай жол менен сиңиребиз элге дейт. Бул сабакты жоюунун зарылдыгы барбы дейт. Бул сабакты жоюу эмес, Манас деген айылды деле жоктугу атпайбы. Аны көрүп атпайсызбы? Биздин манаскчылар деген аларды кол тийбес бир инсандар да көрчү элек. Аларды дагы маскаралап, саясатчылардан бешкетер, журналисттерден бешкетер талкалашып атпайбы. Мына ушунун баары, урматтуу агайлар, эжекелер, сиздердин унчукпай отурганыңыздардын аркасынан болуп атат. Унчукпайсыздар. Бир акылман айткан экен да, бүтүндөй адам баласына жат нерсе ар бир коомдун макулчулугу менен болот деп. Сиздер макул болуп атпайсыздар. Манас айылы талкаланса деле макулбуз. Чек арабыз өзгөрүп атса деле макулбуз. Суу жетип атса деле макулбуз. Келсе шалтактатып, өп кучактап батаны бере беребиз.
Арқасынан илай беребиз. Токтонолу. Кагылайын калкын, токтонолу. Токтонолу айланайын. Эгерде коомдун локомотиви болгон мугалимдер токтотпосо, башка эч токтото албайт. Эгерде коомдун күзгүсү болгон аксакалдарыбыз калыс сөзүн айтпаса, отурган жерде бир кесе шорпаны ичип бата бере берсе, сапаны сылап, коом болбойт. Көч башы сиздерсиздер. Сиздерге карап түздөнөт. Бая Союздун мезгилинде билесиздер, жалгыз мугалимдер үчүн мугалимдер газетасы деген чыгат эле. Учительская газета деп орусчасы чыгат эле. Эл агартуу деген журнал чыгат эле. Баардыгын методикалык сабактарды ошонун аркасында алдыңкы ыкмалар деп туруп чыгарат эле. Ошондон эле окуп үйрөнүп алатсыңдар мугалим. Мен мугалимдин баласымын. Менин да атам 40 жылга жакын мугалим болуп пенсияга чыккан киши. Биз билебиз. Атам окуп таштап койгондон кийин мен да мурдан алып окушумун ошо эл агартууну. Biz ошол деңгээлге алып келебиз деп атабыз, Кудай кааласа. Мына жогорку окуу жайлардан ушул Манас кануну алып салыш менен эмес, биз мектептерде 1-класстан баштап ыйман сабагын киргизели деп атабыз. Ыйман десе сөзсүз эле турда жанагы пиллерде турган курттардай болуп оролуп алыштан эмес экен. Ал сырткы көрүнүш экен. Ыйман деген көкүрөгүңдөгү, жүрөгүңдөгү экен. Маселе ушунда турат. Ыйман деген бул адамгерчилик экен. Ошол үчүн биздин партиянын 3 сөздөн турган девизи бар. Ыйман, мыйзам, тазалык деген. Кийин коштук тартип. Силер ыймандуу өлкөдө мыйзамы жок эле жашай берет. Biz başta Soюздун мезгилинде ушинтип жашадык, эч ким мыйзам окубайт эле. Бирок ыйман бар эле. Мугалимдерден коркуу, ата-энеден коркуу, өзүмдөн жогорку класстарда окуган балдардан, кыздардан айрылуу, ушундай бар эле, азыр андай жок. Ушул ыйман маселеси. Олжобай мырза, сиздин ушул сунушуңузду биз кененирээк кылып беребиз, Кудай кааласа. Манас таанынын ичиндеги ошол ыйман сабагына сөзсүз маани беришибиз керек. 8-9 класста кыздарыбызга ийне кармаганды үйрөтүшүбүз керек. Капкил кармаганды үйрөтүшүбүз керек. Шагылы дегенди билет экен азыр ушул кыздар, билбесе керек. Шагылы менен биздин энелерибиз боозоп бышырчу эле, каттама жасачу эле, азыр билбейт шагылы менен. Балдарыбызды аскерге даярдоо деген сабагын киргизишибиз керек. Колуна курал кармакты үйрөтүшүбүз керек. Kalashnikov автоматын biz 7,5-8 sekundda çaştığımız 11 sekundga çeyir, bugün күнгө чейин меңесинде калып, 50 жыл болуп атат. 40 жыл болуп атат. 11 секундда biz кайрадан жыйнап койчубуз. Kalashnikov автоматын. Biz билчүбүз, граждан кандай кылып уруксат, кандай кылып коргонот. Ушул багыт бизде ала менен суудай керек. Мамат Жакып уулу Жумабек мырза берип атат. Жалпы республикалык тестирлөө боюнча көз карашыңыз, мисалы ЖТР боюнча программалар мектеп программасына туура келбейт дейт. Көп эле нерсе туура келбейт. Биз ушул мүмкүн эртең менен туруп Москва кандай чечим кабыл алса ошону кайталаган элбиз го, биз өзүбүздүн акылыбыз менен иш кылбаган элбиз. Мен ушу Москвага инсап берсе, оюртун жоюбуз деген окуучулар чыгып атат. Оюрту жоюлса биздин илим поздар дагы ошого сабаттуу инсандар дагы ошого туурап калса экен ажайып эмес деп атат. А биздин колубуздан келе турган деңгээлге жеткенде мен биринчи заматта ошол ЖТР деген нерсени жоготобуз. Мугалим түздөн-түз сабак берип аткан, экзамен берип аткан жигиттин, кыздын көзүн көрүш керек. Ал баары аш керек. Ойлонуп бактап келип басып койсо мүмкүн ал 35 суроо менен жооп берели. Мүмкүн туура келип калат, теория бере албайсың деген. Мына ошого барышыбыз керек. Мүмкүн сабакты ошол мезгилде ошол жигит, ошол кыз билбей атат, бирок гений болуп чыгышы мүмкүн ошол. Адам ал жерге ыкылас керек. Умтулуу керек, билимге болгон бир ачтык керек, ачтык сезим керек. Мына караңыздар, биздин залда инсандардын көбү сабакты эмес, ошол жазууну билбей баштады. Мына Маркумдар деген китепти ким окуду? Сиздер, вот.
3 kişi okuttu, 5 kişi okuttu. Buna karanızlar muğalimler. Şu marhumlar önünde Gapar Aytiev'tin bölümünü okudunuzlar mı? Okudunuzlar, azalma. Buna şu sizlerde kişiler var, ben de ümit okuyacağım. Bunda kitap var ekanini de bilmeyip hazır. Buna şu Gapar Aytiev'tin eskileri için karanızlar, ben iki yerinde gözümden жақсы çıktı da şunu okutlandım. Birincisi Жомарт Бөкенбаев менен Касым Тынысбановго жолуккан жерде жанагы бакта эч кандай жата турган жери жок, чөптүн үстүндө түрөп калган учуру. Эртең менен келип, мен силерди жардамдайм деп, бир ыкчам бир жигит ушундай кетти, көрсө ошол Жомарт Бөкенбаев экен деп. Мына караңыздар, кандай интизамдык менен. Ошол Гапар Айтиев, ошол Төлөкөн тараптан канча чакырым жөө басып келипти мен окууга барам. Ыйлап жүрүптүр. Konstantin Kuzmich Yudakin cevap verip buralarda. Kitap okuduğun faydası şunda da oturar. Tarbiyalıq manisi öte çok. Durganlar. Oşan için testirlögü biz testirlögü Beşinali Mırza'nın arkadaşlarımız balon sistemasından kayıt edilen sözün manisi oşanda oturar. Bayağı sayı sistemasına varabız. Angliya urma tutulganlar. Jakında Bilim Berүү Ministri жария kıldı. Biz öte ilgilikli türde Sovet bilimleri sistemasına öttük деп Angliya. Biz ondan başlatıp tutarız. Makkarimova Firuza деген ежекебиз суроо салып атат. Менин кайрылуумдун себеби өзбек тилинде окутуу жүргүзүлгөн мектептерде биология предметинин окуу китептери жетишсиз. Өзбек тили жана адабияты предметинин сааттары кыскарып кеткенине байланыштуу. Muğalimlerge saatlar жетишпей işsiz kalıp жатат. Же болбосо кичине саат менен иштөөсүнө туура келип жатат. Жана коррупция өйрөгүп кеткенинен Олимпиада жана жылдын мугалими деген ушуга окшогон конкурстардан өз билими менен орун албай жатышат. Эч жерге кайрылган эмесмин дейт. Биринчи сизге кайрылып атам дейт. Фирузайым эң туура маселе көтөрүп атасыз. Мына окуу китептери жетишсиз деп атасыз. Биз кезинде жыл сайын 30%дан окуу китептерин жаңылайбыз деп, бирок бизге терилген бул маселе токтоп калган. Өзбек адабияты предметimiz азыр кыргыз тили, кыргыз адабиятында кыскартышты бул азаматта. Тарых сабагында кыскартышты, география сабагында кыскартылды. Бар экен де. Окутпай эле койгула деген гана сөз калган баарын жасашты. Мына биз эжекебизден институттун директорунан ушул суроону салгым келет. Мына караңыздар. Saatlарды keskin түрде кыскартып, сааттар жетишпей калган мугалимдерге деген. Ушул жерде турат маселе. Себеп азыр айлыкты көтөрдүк деп атат. Бирок 1-сентябрдан баштап сиздер башкагыдай 30 саат окута албайсыздар. 28 саат окута албайсыздар. Ошондо кыскарат. Кыскарганда баягы айлыктар баягы жерге келип токтоп калат, мүмкүн 1-2 миң ичинде токтойт. Şunday önceki ruhsat. Oşunda bir stavkadan 18. Bir jarım stavkadan aşık iştegenge yok. Mümkünçülük yok. Hazır bayağı iyilap KTR'dan Alator'dayım. Көз жашы құрбылай егіліп бақтың болмақтан ежекелер 1-сентябрдан баштап сіздермен ассаламу алейкум дегім келеді. Ұшырашқым келеді. Біраз өзімізді басып тұрдылар. Илавай тұрдылар. Осы жерден аға ежекелер қол көтерілмекші 30 сағат оқытуқтан қанша мұғалім бар? 1, 2, 3, 5, 6, 25 сағат оқытуқтан қанша бар? 28 saat. O söz 25'ten çok yok. Kaç ay okudu? Hazır ben size. 27 saat okudu. Akalganlar matematika ve fizika daha koşulsa 20% koşulları. Bana şu жерден урматтуу muğalimler. Onday bir adettir soğuk tuğlar. Muğalim деген баары bir. Muğalim жөнүндөгү makam bir mizanda көрсөтүлгөн. Matematikadan bergen muğalimde özünçe көрсөтүлгөн эмес мизанда. Fizikadan bergen de özünçe көрсөтүлгөн эмес. Sizler ушул топтом менен muğalimдин макамы жөнүндөгү мизанды одоно түрдө бузулуп атат. Muğalimlerdi 2-3 сортко бөлүп койгон. Бул сабактан берсең айлыгың көп болот, ал сабактан. Ошол
adabiyattan, özbek dilinden, tarihten sabak verip atkan muğalim dagı 45 minut oşol klasta oturadi. Oşolça balalardan sabak veradi. Mına toqtomdu biz. Xuday kalırsa sizler menin joldoşluklarımыздың bir sebebi de ушундай. Ушул тоqtomду мыйзамга каршы келген жерлердин баарын министрликти чакырып алып ордуна коюшубуз керекпиз. Мугалим деген бир сөз. Бул сабакты бергендерге көбүрөөк, бул сабакты бергендерге азыраак деген нерсени биз токтотушубуз керек. Биз мугалимдерге 2005-жылы мен анда өкмөт башчысынын орунбасары вице-премьер жаш мугалимдин депозити дегенди чыгарганбыз. Жаш мугалимди бир мүмкүн өзбек тилинен береби, кыргыз тил адабият болобу, тарых болобу, кайсы сабактан берсе, алыскы жетишпей аткан райондорго жиберип, ошого депозит ачканбыз. 3 жыл ошол жерде иштеп бересиң, 1 миллион акчаны аласың деп. Мына момундар деп кызыктырыш керек. Ошол мезгилде ал 3 жыл мүмкүн чаткалда, мүмкүн чоңалайда, мүмкүн алайкылда сен жаш мугалим менен жаш дарыгердин депозити. Мына алайкылга барсаңыздар, гинеколог жок. Стоматолог жок, тиш доктор. Педиатр жаш балдардын доктору жок. Эмнеге? Шарт жок. Ошолорду кызыктыруу жолу менен ошол жерге алып барыш керек. 3 жыл ошол жерде иштеп берип, кенен тапкан акчасына оштон келип фатир сатып ала турган деңгээлге жеткириш керек. Бизде ушундай программалар бар. Биз ошону Кудай кааласа, жетер жерге жетип калганыбыздан баштап, биз азчылыкпыз азыр парламентте. Көрүп атасыздар, көп суроолорду талкуу кылганда, добуш бергенде комитеттен жалгыз калып калат. А ошого каршы добуш бергендерди ким шайлап берди? Сиздер. Эмне үчүн? Шорпо иштейт. Топ чаптык, улак чаптык, кендерибиз кафелерге барышты. Аксакалдарыбыз мурут сакалдарын майлашты. Анан кимге арызданабыз? Айтылачысыздар. Мына ушул Феруза айым, сиздин берген сурооңузду эске алабыз. Каримбай Аскарович Маматов деген аксакал суроо берип Билим берүү министрлиги боюнча мисалы жогорку окуу жайларында 3-4 курстун студенттердин билим деңгээли өтө төмөн. Биринчилердики жогору. Мектептеги окуп аткан балдарыбыздыкы жогору. Кечээ мына интернетте кетип атат, Өзбекстанда, мүмкүн биздин Кыргызстандан кеткен жигиттер болсо керек, баягы бессмертный полктон өтүп атат. ТикТокко чыкты, кайсыка чыкты, мага балдар жөнөдөн экен. Ошол өзбек жигит барып сурап атат. Özbek baldardan. İkinci Jahon uruşu kaçan başlangan dese 42-43 yıllar başlangan. Barakallah dedi. Siz bilesiz, biroq ошол жерден балдар шутуп жооп берип атат. Гитлер ким десе, у эстирдин тактасы болгонда dedi. Биздин кыргыз балдардан, кыздардан сурадык биз. İsraf Razzakov'da estelik turguzup Issıkköl'ün ceğinde biz oşalardan suradık. Ulutluk Üniversitesi'nin canında studentlerden suradık. İsraf Razzakov kim dese estiradan çıksın mı dedik. Nege gülüyoruz? İyi aşamız gerek biz. Bozdaşamız gerek. Sen gelecekte bizdir oşalar bizden ülkenin hocayı konuşur. Bir student bilmeye var İsraf Razzakov kim? Yusuf Abdurrahman kim ekiyor? Oşanı okutu da жогорку улуттук университетте окушушат. Баягы Манас Бердибеков раматылык мындан бир 30 жыл башта бир күлкүлүү сцена ойлоду. Где читаешь десе, вот это да, өзү көрсөт. Я деген айта алмайм. Я в университет читаю деп. Улуу меселе бар. Мына ошол заманга азыр келдиңиз биз азыр. Жөнөкөй суроолорду берип сурасам, жооп бере алышпайт дейт. Туура. Эгемен этнопаркта көчөлүп кантип жүрүштүрүшүн билбейт дейт. Түнкү саат 1-2-лерде да паркта Сулаймантоодо сабак окуп эле ойлоп көчөдө жүрүшөт. Жогорку окуу жайлардын мугалимдер студенттерден талап кылышпайт. Себеп бирөө себеп. Ал окуучу бала студент ошол мугалимге иш берүүчү.
Kontrakt. Eğer anı çıkarırsa alaydırlar bana. Emni olsan ошол экте беле жүрсөң болду деп атышат. Кетти дейт. Кетип калам деп токтоп калган. Ошол сыяктуу эми улуумунга дагы айтам, жашымунга да айтам. Илгери 80-жылдар, 70-жылдар Бишкекте биз баягы спортивка болчу эле, баарыбыз да бирдей ошол спортивканы көчөгө кийип чыккандан уялат элек. Бишкекте, Фрунзеде. Ошто дагы спортивка менен жүргөндөн уялат элек. Уят болчу. Танкетке кийип дагы чыккан уят болчу. Бриджа кийип алып, азыр Бишкектин Чүй проспектinde алында турушат. Бриджа менен. Кете кийип алат. Шлёпка кийип алат. Мына жалпы маданияттын, билимдин, илимдин деңгээлине түшкөндүгүнүн себеби. Кай жерде кандай кийиништи билбейт. Жогорку окуу жайга этика, эстетика деген сабактарды киргизиш керек дейт. Шайлоодо студенттерди мугалимдер топтуп жатышат. Мугалимдер өзүңөр бошун жасап атат. Өзүңөрдүн колуңар менен жасап атасыңар. Акча аласыңар, балеке аласыңар, балдарды жөн көргүлачы. Силер өзүңөр бузуңар, балдарды бузбагылачы. Токтотулачы студенттерди кыйнаганыңар. Мен сиздерден суранам. Жараткан ушунча айтат да, жалган көлүк берүүдөн акыреттеги азабын аябай экенин айтып берет да. Алымдар. Жалган көлүк берүүгө келет. Аттестатын оңдоп жазсаңар дагы жалган көлүк берүү. Дипломду оңдоп жазсаңар дагы окубаган, келбеген, сессия катышылбаган балага акчасын алып, алайдын кымызын ичип, өзгөнүн асалын алып, же күрүчүн алып коюп аткан баалар арам. Силер улутка чыккынчылык кылып атасыздар. Ошол эртең барып бирөөнүн тишин тазалайт. Ошол бирөөнүн тагдырын чечет, прокурор сот болот эртең. Сиздер ойлобой атасыздар. Илгери айтчу эле болот. Ветеринар мал дарыласы, дарыгер адамды дарыласы, ветеринар адамзатты дарылайт, мугалим коомду дарылайт. Туурабы? Коомду дарылабай эле уулап атпайсыңар силер, тургандар, түшүнүп койгула. Уулап атасыздар. Менин да балдарым жогорку окуу жайларда окуган, илимдерде окуган. Мен ошолорго чай ичкени келип столго отурганда, унчукпай кыйшайып туруп кетишти. Силерден суроо берем да бар. Мына Маматов Каримбай мырза, сиздин айтканыңызга толук кошулам. Садыр Жапаров менен дагы жолугушууда дежурный чалдар, кишилер керек жана мугалимдер көбөйдү. Ушул нерсени кантип токтотуш керек дейт. Ушул жерде турасыңар, токтото турган адамдар. Барбайсыз десеңер токтойт. Бирок кокон дейсиңер. Үткөсүңөр. Мына нече кем турат. Акча берсе бара бересиз. Анан кимге тармасын? Кызылдыйкан айылында Абжолбек уулу дейт. Дагы көп келишиңизди каалайбыз. Менин суроом бүгүнкү 7-чакырылыштын депутаттык өкүлдөрүнүн иши эмне үчүн ишинде ийгилик болбой жатат? Сунушка алынган баардык нерселердин аркы жагы налог акырында жолдо жүрүү дагы акы төлөөгө өтүп жатат. Эмне үчүн кыргыз жарандары иш менен камсыздоо сунуштарын кабыл албайсыздар? Эгер Абжолбек уулу ошол биздин жыйындарды көрүп аткан болсоңуз, ушул суроолор берилсе керек эле. Сиздин ошол айтып аткан кишилерге биз ушуну айтып атабыз, бирок могу жерде азыр канча киши отурасыздар? 300 орунлукту бул жер? 300, 500 орунлукту. 500, 480, 470 киши отурасыздар ушул жерде. Ушул кишилерден, ушул жыйындан чыккандан кийинки шайлоого акча албай шайлоого барам деп канча кат турасыздар? Азыр жок да, шайлоо жок да. Азыр жок. Тургандар, мына ошол берген суроого жооп ушул. Келгиле өзүбүз токтогонбу, анан калгандары токтолот. Эгер сабаттуу коом болуп, сабаттуу депутаттарды шайласаңыздар, сабаттуу депутаттар барып, сабаттуу министрлерди дайындайт. Сабаттуу министрлер сиздерге келип сабаттуу кызмат өтөйт. Ушул эле айлампа. Сиздер акча алып шайладыңарбы? Акча алган депутат барып, акча алып министрди дайындайт. Акча алган министр кетирген акчаларын келип сиздерден кайра тартып алат. Силерге 1000 сом берип шайланат, сиздерден 5000 сом кылып кайтарып алат.
Ишенгиле ушуга. Эч нерсе жок болуп кетпейт. Рахмат. Айжамал деген айым суроо салып атат. Мамат Исаков дейби, Мамат Исаков дейби. Саламатсызбы, бул учурда Ош жана Бишкек шаардык мугалимдер үчүн ипотекалык турак жай куруу маселеси Бүтүн Кыргызстан партиясы Жогорку Кеңештин кароосуна кое аласыздарбы? Бул жылы мугалимдердин бере туруучу суроолорунун бири десем жаңылбасам керек дейт. Биз жана мугалимдердин макамын караган мезгилибизде социалдык коргоо деген бөлүмүндө ушул маселени биз киргизебиз. Өзүнчө маселе менен киргизет. Кудай кааласа. Гүлжан деген айым суроо салып атат. 2010 жыл Ош окуясына бийликтүү уулум байланыштуу уулум Муратов Чыңгыз мектепке барып ошол жерде токмок жеп, азыркы учурда тез калма оорусу менен ооруп, экинчи топ майып Ош шаарында майыптарга деп салынган үйлөрдөн тийбей калган. Же майыптарга деген үйлөр сатылып кеткен. Ош шаарынын майыптарга 2010 жылга дейт. Мен мына Гүл Акматулловна айымга берип, бул киши дарегиңизди жазып сиз телефонуңузду жазып койсоңуз жакшы болмок. Кызыл байрактан дейт. Телефонуңузду жазыңыз. Ушул биздин кызыбызга бериңиздер. Бул киши мыйзамдуулук боюнча комитетке иштейт. Эгерде ошол мезгилде майып болгон кишилерге үй менен камсыздалат деген чечим чыккан болсо, сиздин үйүңүздү колуңузга кайтарып бергенге мүмкүнчүлүгү толук түрдө сабаттуу болуңуздар. Эгерде андай чечим болбосо, анда жазуу жүзүндө жооп аласыздар. Макулбу? Ишенип коюңуздар. Бул Гүл Акматулловна кармаган жерин кой бербеген адис мыкты сабаттуу инсандардын бири. Бакыт Агатбаев Карабандан Маңгыттан суроо берип атат. Кол эмгек мугалимдери, музыка сүрөт мугалимдери жетишсиз базасын кеңейтиш керек. Эркек мугалимдерди 60%га чейин көбөйтүш керек. Аны сунуш грамота сыйлыктар пенсияга чыкканда пайдасы тийеби дейт. Жок, грамота сыйлыктардын пенсияга эч кандай пайдасы тийбейт. Илгери кийчилер азаматтар келгенден бери анын баарын жокко чыгарган. Мисалы милиция военныйларда звание берет, айлык жогорулатат. Гражданскийлерде ушундай кылса болобу дейт. Мен жана айттым, макамын караганда карап көрүшүбүз керек бактымызда. Акынбаев Таалайбек Карабан району билим берүү Советтер Союзундагыдай билим берүүнү киргизсеңиздер дейт. Мен айттым жана Кайыр Матишевич Чополов, Чополов Абдисаттар Матишевич экен, Кара Суу районунан 22-жылдын 11-март күнү Лейректеги кольцевая май күнү постунда кызмат өтөп жаткан ар бир посту өткөн окшойт экен сиз менен. Эч кимге көрүнбөй, элде жок көрүнбөгөн, жек көрүнбөгөн мамлекеттик коопсуздук менен кыйын экен. Аксакал, мен кечирим сурайм. Окуш өтө кыйын экен. Бана 11-май деген кече биздин өткөн окуяны жазып атышпайсыз. YouTube'дан көргөн. Ошо ГКМБнын кишилери ошол жерден качып жүргөндөр. УКМКнын кишилери. Баягы элдердин ошол буудай себиш керек, ошол жаанын алдында сейип алыш керек. Аркадан ушундай шамал бар экен. Кооператив жөнүндө мыйзамдарды иштетсе болобу, инвестор алып келсеңиз, доля сураган адатты кантип калтырабыз. Сиз шайлоодо акча сурабай шайлоого барсаңыз, ошол доля жок. Ошол болуп калат. Бул коррупциянын башы баары айылда турганда. Мына мугалимдерден башталат, аттестат жазганда башталат коррупция. Ой, аяшым болуп эле, аяшымдын бөлөсү экен, жездемдин баласы экен деп эле 5 жылга бересиң. Аттестатта толтуруп атканда. Шийболов Алимбек деген мырза Төлөйкөн киши району. Биринчи мектептердеги 10 жылдык кылыш керек, 12 жылдыкты каршыбыз дейт. Биз дагы мектептердеги 6 күндүк сабакты 5 күндүк кылып өзгөртсө дейт. Буга абада бере албайбыз. Эгер 10 жылга кыскара турган болсо, тескерисинче 6 күндүк кылышыбыз керек. Программа бүтүш керек. Ар дайым акыйкатты, чындыкты айтып жүрө бериңиз. Рейтингиңиз жогорулай берсин. Бүтүн Кыргызстан партиясы эч жерге кайрылган эмес.
Bizde чындыкты айтып жүрө беребиз деп бата кылдылар, өзүнө айтпай отура бердилер. Силер үчүн биз айта беребиз. Окуучуларды 100% окуу китеби менен камсыз кылуу кандай ой бар дейт. Мен айттым, совет системасына өтсөк ушундай болот. Советтик доордогу билим берүү системасына колдойбуз, абдан жакшы ой бар экен дейт. Биз бул системаны бир жок оң тарабы бар экендигин талашсыз дейт. Туура. Исраилова Нуржан деген айым. Көчкөнбаев Акылбек деген мырза берип атат. Кабмин Улуттук банк перевод акча Россия жана башка өлкөлөрдөн келип түшкөн доллар менен салынса да банктар доллар жок деп сол менен берип жатышат. Айына 200 сом болот, кайра доллар алыш үчүн ушундай кыйналып атат экен да. Мен муну Эмил мырзага берип, бул суроону телефонумуз бар экен, Көчкөнбаев Акылбек мырза. Эмил мырза жанагы айткандай бюджет комитетинде мүчө, бул киши бюджет комитетинде башкарган. Жүргөн бала кыздары бирдей дейт. Бирөөнүн алдында кыйын болду. Бирөө азыр саясатчылардын арасында да болмок бар. Бирөө 2,5 миң долларлык кийет, камзырды. Биз 2 миң сомдук кийебиз. Мына ушундай билим жаатында, тарбия жаатында бүтүндөй бар. Ким болсо ошол мектептен чыкканда мага десең, башын көтөрүп алгандай алтынды мойнуна илип ал. Бирок мектепте сен бирдей формада келишиң керек. Мана ушундай тартипти киргизебиз биз. Бөркүңүздөрдөй көрүңүздөр. Биз убактында киргизгенбиз муну. Жаш мугалимдерге жана медиктерге мамлекет тарабынан ипотекалык кызматтарды жана айттым, макамына жараша карайбыз. Шаарда директорлорго ротация өткөрүлөбү, эгер 5 жыл болбосо да ротация кылсаңар дейт. Биринчи кезекте ротация бул бардык маселени чечет дегенден алысмын. Илгери Советтер Союзунун мезгилинде 30 жыл бир мектепте директор болуп, ошол мектепте бүтөткөн инсандар болгон. Биз анын ишине карашыбыз керек. Ротация, во имя ротации, ради ротации деген нерсе болбош керек. Эгер ишинде иштеп атпайбы, мага десе 30 жыл отурсун. Эгер иштей албайбы, 3 күндөн кийин кетсин. Мына адамдыгына карап мамиле кылышыбыз керек. Полотов Бектемир, убагында Разаковда чепчакта жүрүп көздөт деле. Бакиев Курманбек Салиевичта ошондой болбойбу? Күнөөлүү болсо да, күнөөсүз болсо да алып келүүгө мүмкүнбү дейт. Алардын күнөөсү жок экенин кече Ширшов келип далилдеп турган. Болду. Ага айтпады. Буга бирдей иш козголгон эмес экен. Ай балакай. Алар кылмыш козголгон ушул мамлекеттик казнаны уурдалады деп козголгон. Баланча миллион долларды сыртка чыгарып кетти деп козголгон. Демек козгол чыгарып кетпептир да. Ал жигит айтыптыр, баары Кыргызстанда калган, каерде жатканын билем. Десе айтыптыр. Садыр Жапаров дагы эл менен жолукканда алып келебиз деген эле. Дем ал жигиттин айтканына мен жооп бере албайм. Биз биринчи кезекте айтканбыз. Каны качкан элден куту качат. Күнөөсү болгон болсо, аны жазалоону эл чечет. Анын артынан кууп жүргөндөр чече албайт. Күндөн күнгө, жылдан жылга эч кандай күнөөсү жок экендиги аныкталып келет. Ар кандай жок экенин далилдешип жатат. Бирөөлөр кусуп аткан иш. Мен айттым өткөндө кусуп атканын көрбөй атат, каерге кусуп атат, кантип кусуп атат, эмне кусуп атат, бизге да көрсөтүп койгулачы деп атпайбы. Жок, бекитпей атат, көрсөтпөйт. БКПнын Карасуу аймактык уюму, ассаламу алейкум Рамзанович, Маматов, Жемишчек, менин суроом сизге азык-түлүк боюнча un, май, шекер нерселерди көзөмөлгө алсаңыздар, макул. Ахмед Жанова Мадина деген айым суроо салып атат. Уважаемый Александр Самаевич, я хочу знать, останется ли зарплата также. Я сама лично читала в соцсетях, Кактус Медиа, в Фейсбуке, что 10 дней за май месяц не будет оплачиваться. И с сентября месяца заработанная плата будет как и раньше. А требований очень много. Бывает, что мы не можем работать из-за этих документов. Все на бумаге. Мадинаем, второй вопрос. Почему промежуточный минимум жизни, когда подсчитывают на ипотеку 7500 сомов,
когда считают алименты за 3 детей, устанавливают 4688. Как можно это понять? Я вот эти вопросы тоже не понимаю. Долго пытаюсь понять, но никак не могу понять. Я иногда у своих коллег спрашиваю, верно ли это? Они говорят, мы понимаем, но не ответили. Ушундай жағдай болды. А что касается за 10 дней месяца май, директор института отырады, жаңы шыққан тоқтамның негізінде иштеген күндер үшін ғана төленеді деп қойды тоқтамда. Тура екен? Берілген сағаты үшін ғана төленеді деп қойды. Тура? Берілген сағаттарын үшін төленіп, бирок бизде жана 5 күндүк окууга өткөн, ошол жыйналган күндөр 6-чы күнү окутулат. 6-чы күнү окутулат. Жоқ, мына жерде май айында дейді, за 10 дней, за май месяц не будет платить. Мадина, вам понятно, да? Директор института объясняет, что будут выплачивать. Вот так. А в социальных сетях говорят, что я давным-давно где-то я там нахожусь. Соцсеттерден biraz авайлап караңыздар. Соцсетти азыркы бийлик дагы фейк аккаунттар менен көп колдонушат. Аны да билиңиздер. Баардыгы ушул фейк. Көп тараптан фейктер тарап турат. Ошондуктан социалдык тармак деп эле карабай, өзүбүз дагы biraz умтулушубуз керек, карашыбыз керек. Насчет второго вопроса, промежуточный минимум жизни подсчитывает там 7500, а алименты устанавливают 4600. Я не знаю, по какой методике считают эти вопросы, я не знаю, честно отвечу. Выясним, ответим. Соңғы экстрок Жолчуев Иса деген мырза беріп отыр. Азыркы күндө кейбір мектептерде ислам динин кармаган окуучуларга кысым көрсөтүлүп, алардын укуктары бузулуп жатат. Бұл жер билим берүү мекемеси уставды сактап, мектептин эрежелерин бузбайт. Диниңди үйүнө барып карма деген зээлди кейтет. А бирок кээ бир даталуу күндөрдө окуучуларды атайын дискотека уюштуруп беришет. Жаңы жыл жакындап келгенде калганда жок аяз атаны бар деп, андан бир нерсени тилек дегенсиз кат жазышат. Ал эми бар кудайды жок дешип, динди аны алыстатууну айласын жасашат. Мындай мугалимдерден Кудай сактасын. Диндештерибиздин укугун коргоо боюнча кандай иштерди жасай алабыз? Биринчиден, Иса мырза Оштондук Борбаш айылынан берип атат. Мырза Жумакат районунан ошол. Биринчиден, өзүбүз сабактуу болушубуз керек. Эгерде дин сабагын киргизебиз деп мен сиздерге айтып атам, бул дин таануу деген биз союздун мезгилинде окуганбыз, университетте негизги сабактардын бири катарында окуганбыз биз дин таанууну. Біз ошол мектепке киргизишибиз керек. Мектепке жогорку окуу жайларда дин таануу, дин маданияты жоктугунун кесепетинен кээ бир жигиттерибизди карасаң тааныбай калып атасың. Пакистандан келгенби, Афганистандан келгенби? Дин деген кийип жүргөн кийимиң эмес. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан, эки жериңди таза кармасаң, жаннатка мен кепилмин деген. Бул деген жүрөгүм, анан деген бұл деген тилим, анан дагы бир мүчөм деген. Ушу эки нерсени таза сактасаң, мен жаннатка кепилмин деген. Адамды дейт, алака ушундай бир муштундай ойго ет болот. Ошол бузулса баардык нерсе бузулат дейт. Бул деген жүрөк деген. Кийим деп айткан жок. Башка бир форма деп айткан жок. Башына оронгон нерсе же бутуңа салбыраткан нерсе деп айткан жок. Biz тура сезели. Мына караңыздар, биздин ата бабаларыбыз өтө ыймандуу болушкан. Өтө ыймандуу болушкан. Биздин ата бабаларыбыз керемет кыргызча кийинишкен. Эжекелерибиз, агайларыбыз да ошондой кийинишкен. Мугалимдер да ошондой жоолук салып келишет сабакка. Союздун мезгилинде азыр эми жоолук салынгандарды мектепке киргизбей коюу бул жапайы. Ал биздин кыргыз салтында бар. Кыздар 12 жаштан баштап көчөгө да чыгарчып, мындай көпчүлүктүн көзүнө да чыгара берчү эмес.
Азыр 12 жаштан баштап эле эмес. Кечээ келген келиңизди де даврага чыгып, даврага деп ортого чыгып алып өзүңүз кошуп илеп атасыз. Кийген кийим башка дагы, ички жан дүйнөбүз башка. İslam en dünyadaki taza din, en adaletli din, en çınçıl din, en adamgerçilikli din. İslam dininden taza dinini tavalbaysızlar, kayda baksanız şuna. Bir o, bunun formasına karabay, manasına, mazmununa girişiniz gerekiyor. Karamızda, meçhitlerde cuma namazını okuruz, çıkkan bile, kanday joldan getip kalganımızı bilmeyiz. Biz, bilgen nersebizge amel kılbay atamız. Surov salat. İlim menen girebilir cennetke. Je amel menen girebilir. Turgandar, elhamdülillah Müslümanız, amel menen girebilir. Mil jerden ilim poz bolsam da, oşoğa amel kılmasam kirişin gümün. Amel degen bu, şariatta ne yazılsa oşoğa aktarışımız parisizge. Mildettiyüz oşoğa. Bırak bayağında yolu öyle, bir otalı bir çekler yetinç çekti. Geçeyle kızıl ateistleri, düğün karasına çok çoğuyup, batayları oturdan aldağı olmayı. Tuğanda, orada düşünüyor. Men Bişkek'te uçunu göktüren ağlamlarını ayıtıp, jaman görmeden. Sizler kesi ayıtmaya atasınlar. Sizler kokon verenlerden korkutasınlar. Çoçuotasınlar. Akanda vakırına varıp, bizde dindi jaman gösterdik koyup, şurada yolunun varsan ardı ayıtılar. Din adaletli din. Dağı bir jol aytadi. Bunu taza karmaştırız gerek. Joluk salıp kelgen kız bolabı, sый hurmat menen kirgizişingizlerge mилдеттүүсүздөр. Бирок жалпы эреже бар. Коомдук жерде кандай жүрөсүң, өз үйүңдө кандай жүрөсүң. Бул эрежени дагы биз кыргыз аада салтыбыз, касиетибиз менен карашыбыз керек. Өзбек болобу, тажик болобу, кыргыз болобу, биздин ата бабаларыбыз шариаттан кылдай жашаган эмес. Кийген кийимдери аларга каршы келген эмес. Караңыздар ушуну турганда. Курманжан Даттанын кийген кийимин караңыздар. Жигит мырзалардын кийген кийимин караңыздар. Моомундай болуп алтына айван салып алгандай болуп кепка кийген жигиттер болгон эмес. Жип жылаңач болуп көчөгө чыгып алган кыздарыбыз да болгон эмес. Чүнкөнүп алгандагы кыздарыбыз болгон эмес. Биз мыкты орто, алтындай болгон ортону сактап келген касиеттүү калкпыз. Каада салтыбыз бар. Мектептин уставы Кыргыз мыйзамынын конституциясына каршы келсе, ал устав иштебейт. А Кыргыз конституциясында дин тутунуу эркиндиги толук кепилденген. Ким кандай кийинип жүрөт, ал дагы кепилденген. Кыргызстандын аймагында эркин басып жүрүү деген дагы толук кепилденген. Кыргызстандан сыртына чыгып кайрадан Кыргызстанга келүү дагы толук кепилденген. Эч ким кийинип жүрүү укугу жок. Акысы да жок. Түшүндүңүздөрбү? Менин жообум ушундай. Соңкусу биздин маселени чечип берет деген үмүттө жазып жатам дейт Маккабылова деген айым жазат. Ооба сиз айткандай билим деңгээли аябай төмөн, начар. Ал үчүн жол көрсөтүүчү болгон директор өтө сабаттуу болуш керек. Эмне үчүн Кыргыз Республикасында 10 жылдык креслону бошотпой отурушат, ротацияны тез менен кылыш керек, сөзсүз аттестацияны чындыкта өтүш керек дейт. Аттестацияны ким жасайт? Ошол эле мугалим жасайт. Сиздин мектепте башка мектептен келген мугалим жасайт аттестацияны. Ал аттестацияны жасап атканда ошол мектептин директори тизмени берип коет. Мен билем садаган, мен дагы сиздердин билиңиздердин. Мен эл эмне менен жашап атат, кандай дем алып атат, түшүнөм бар, айылга келген сайын угам бар. Менин дагы классташ жигиттерим бар, мектепте мугалим болуп, директор болуп иштеп атканда. Билебиз биз алардын эмне менен дем алып атканын. Муну кеп аттестацияда эмес, кеп мектептин директорунда эмес, кеп адамдын ыйманында болуп атат. Ыйманда болуп атат. Биз тескери коюп алдык. Zaman ağlam yoldan ketти. Biz birinci кезек adamды койбой, birinci кезек акчаны алдык. Сыйынганыбыз да акча, Кудайыбыз да акча, пайгамбарыбыз да акча, шариятыбыз да акча болуп калды. Бул уят маселе бул. Эми кандай кече ушу казино ачканга дагы мусулманчылыкты ушунчалык тескери баалап, казино деген боло берет дегенден кийин биз каяка каратабыз бундан? Бул не деген акча? Не деген үлгү?
Башка мамлекеттин жетекчилерин көрүп атасыздар. Ар бир сүйлөгөн сөзү 40 тонн казыктай болуп атат. А бизде эмне болуп атат? Бул жак сурап келген болсо ага уруксат, ал жак түштөн кийин болбойт деп койгон болсо, болбойт экен, биз кайракка артка кайттык деп. Болбойт андай нерсе. Эгерде биз Кудай буйруп, биз каалаган заман келип кала турган болсо, мугалимдер дагы сиздер дагы тизилгендей болуп тизилип калат эмиздер. Ошол күнгө жетпей атабыз. Көзүбүз жетип атат, колубуз жетпей турганда. Biz mugallimler biliriz. 150 kilowatt saat СССР'дин мезгилинде mugallimlerге бекер берүүчү.